Андижандагы жүзүм бак. Мына жүзүм бакты көрүп турасыздар. Стойка коюлуп, зым тартылган жүзүм бак. Арасын азыр айдап коюптур. Кадимки арыктагы агызып сугаруу менен сугарылат. Эки катар зым тартылган буга. Зымга байланган. 2-ге 1 метр аралыкта тигилиптир. Кадимки арык менен агызылып сугарылат экен бу жерде. Балким бул 10 жылдык бак. Мына көрүңүздөр туугандар, кандай сонун бакты жаратып коюшкан. Жүзүм бак. Жүзүм бул эл сүйүп жеген жемиштердин бири. Өтө минералга бай келет. Жүзүм өстүрүү кирешелүү болгондуктан чыгымы дагы өтө көп. Эгер бардык стандарт менен өстүрсөңүз, чыгым дагы ошончолук жогорулайт. Мисалга 1 гектар жүзүм аянтына 40 тонна кык, 200 кг селитра, 200 грамм амофос керек келет. Андан сырт караганы өстүрүү үчүн бир топ өзүнүн шарттарын ушундай даярдашыбыз керек. Жүзүм тегүүдөн мурда эң биринчи жер шартын, климатын аныктап алышыңыздар керек. Жерди айдатып, жерди байытып алгандан кийин 1 гектар жерге 600дөн 1,5 миңге чейин көчөт кетет. Көчөттөр да кичине жашына жараша болот, сортторуна жараша болушу мүмкүн. Орто эсеп менен 1 гектар жерге 380 миңден 600 миң сомго чейин каражат кетиши мүмкүн. Эгерде көчөттөрүн өзүңүз көбөйтүп жетиштирип, бетон столбуларды өзүңүз куя турган болсоңуз, андан дагы арзан болушу мүмкүн. Эгерде өзүңүз көчөтүн көбөйтүп алам дей турган болсоңуз, анда мына көрүнүп турган бутагын кыркып алып, 20 см аны кумдуу, нымдуу жерге койсоңуз, 3-4 айда майга чейин бул көчөттөрдүн тамыры атып калат. Бул кечирээк болот, андан көрө базардан сатып отурган болсоңуз, тамырлуу көчөт тиккен жылдан баштап, же андан кийинки жылдан баштап мөмөсүн бере баштайт. Алгачкы жылдары жүзүмдө дагы лидер коюлат. Эгер бутактана турган болсо, бутактарын алып салуу керек. Ошондо көчөт өтө тез жетилет. Дүйнөдө бул жүзүмдүн өтө көп сорттору бар. Борбор Азиянын өзүндө эле 300дөн ашык түрү бар. Кыргызстан өлкөсүндө түштүк жерге көбүнчө бизде дамский пальчик, келин бармак, тайфи, кетменсап, анжан карасы, паркент, резаматата, чарас деген сортторду өстүрүшөт. Негизинен булар экспортко ылайыкталган сорттор, ширин жүзүмдөр болуп эсептелет. Муну көбүнчө жегилик сорттор болуп эсептелет. Ал эми Кыргызстандын суук жерине чыдамдуу сорттор, резаматата, чарас сорттору кеңири жайылган. Булар суукка кыйла чыдамдуу сорттор эсептелет. Жүзүмдү кароо бул өзүнчө бир искусство, сугаруу дагы өзүнчө бир мелет, жакшы бир көңүл бурууну талап кылат. Эгер нымдуулук нормада болсо, бул чирип кетпейт. Эгер нормадан ашык суугара турган болсоңуз, анда жүзүмдөн оору түшөт. Жүзүм гүлдөгөн учурда суугаруу зарыл болот. Мөмөгө толуп пышып баштаган кезден баштап тез-тез суугарышка туура келет, анткени сууну көп талап кылат. Орточо 4 күндө же 1 жумада керектигине жараша суугарган бул эрежеге ылайыктуу болот. Нымдуу жерде боло турган болсо, андан көбүрөөк болушу мүмкүн. Жүзүмдү негизинен 4 оорудан сакташ керек. Жүзүмдүн негизги оорусу милдиум жана одиум деп айтылат илимде. Бул оорулар жүзүмдүн жалбырагын саргайтып, майда жаралар чыгып кетет. Бул ооруларды шорбасы деп коебуз. Андан сырткары антрактоз деген оорусу менен дагы ооруйт. Антрактоз менен ооруганда сабагы карарып калат. Анан дагы бизде кеңири тараган заң оорусу бар. Анын белгилери баягы быша турган мезгилде жалбырак саргайып туруп, мөмөлөр түшүп баштайт. Бул илдеттерден арылуу үчүн биз ар кандай дарылар менен дарылашыбыз мүмкүн. Жез купуросу, же болбосо мисо, же болбосо темир купуросу жана башкаларды чачуу. Жана башка фунгистер менен дарыласа болот. Андан тышкары мунун зыянкечтери үчүн тапаз, нурелди, фоликор жана башка дарыларды дагы пайдаланып жүрөбүз. Жүзүмдө ушул оорулардан сакташ керек. Бизде кыш жылуу болгондуктан жүзүмдөрдү көмбөйбүз. Ушундай эле Өзбекстанда кандай болсо, биз дагы ушундай калтырабыз. Эгер сиз суук жерде жашай турган болсоңуз, анда бул немелерди, бутактарын жерге көмүшүңүз керек болот. Кышында аны сиз сактап чыгышыңыз керек болот, же орошуңуз керек болот.
Мунун иши көп жүзүмдө. Билесиздер, кышкы жана жайкы кантектерин жасаш керек, кыркыш керек, жалбырактарын алып туруш керек. Мына ушул сиздер көрүп турган стандарт боюнча 1,5 миң түпкө чейин жүзүм өстүрсө болот. Биринчи жыл азыраак мөмесин берет, экинчи жыл түшүм көбүрөөк болот. Бул жылдан жылга жашы чоңойгон сайын гектарынан көбөйө баштайт. Гектарынан 100 тоннадан ашуун жүзүм алгандар бар. Биздин конкуренттерди билесиздер, коңшу өлкөлөрдөн мына ушундай жыйынтык берип атканын көрүп атасыздар. Мына туугандар, адырлардын бардыгын булар бак кылып алышкан, жүзүм бак. Мына ушундай бактарды кылсак болот биз дагы. Ушул күндө жүзүмдүн баасы Ош базарында азыр 150ден 200 сомдон болуп атат. Биз коңшу мамлекеттерден атаандашпастан эрте бышар эмес кечки жүзүмгө басым жасашыбыз керек. Андан тышкары бул куштар жакшы көрүшөт, билесиздер, жеп кетиши мүмкүн. Андан тышкары күндүн нурунан сакташ үчүн дагы атайын ороолорду жүргүзүшүбүз керек. Туугандар, эгерде 1 гектар жерден 100 тонна жүзүм ала турган болсок, демек элестетип көрөлү, 50 сомдон болсо эле канча акча болот. Демек жүзүм тегип, жүзүм бизнесин кылса дагы болот. Болгону мээнети көбүрөөк, ошого жараша иши дагы, кирешеси дагы бар. Саламатта туруңуздар, сиздер менен Бага Сүрөт Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар.